Бул жакта көбүнчө биздин иш жумушубуз улуттук кийимге көбүрөөк басым жасалган. Ошол себептен мен өзүм сүрөтчү катары ошол оймо чийме саймаларды өзүм түшүрөм да. Бул жакта бир клиенттин белдемчиси бар эле, ошого бул жерине сайма ою түшүрүшүм керек да. Мен Абдулимов Нурмухаммед, Мургапта төрөлгөнмүн, Тажикстанда, Мургап районунда. Мен үй бүлөмдө 3 тууганбыз. Мен эң улуусумун. Менден кийин 2 иним бар. Атам болсо, атам башында Самарадан, Россиядан орус тилди бүткөн, мугалим кесиби боюнча. Анан мугалимдик менен кичине иштеп, анан кийин аңчылык менен ошол компаниялар бар, мергенчилик деген ошондой чет өлкөлүктөр менен иштеп, иностранная охота деген бар, ошо менен иштеп жүргөн. Апам телефонист болуп, ошо көп жыл иштеп, ошонун пенсияга чыккан. 9-класска чейин Мургапта окудум. Ленин мектеби деп, кийин Ахмед Шарипов мектеби болуп калды. 1-мектепте окуп 9-классты бүтүп, анан эми билим алыш максатында ошо Кыргызстанга келип калдык да. Окуйлу депчи. Анан бияка окууга келгенде дагы ар кандай тоскоолдуктар болду. Ойлогон окуума кире албай калдым. Анан киргенде да кээ бир себептер болуп калды, кыйынчылыктар болуп калды деген. Анан ошо менен экономистский эмеге, биринчисинен ошо колледж деген, техникум деген, Кара-Балтанын пищевой техникум деген, ошол жака тапшырып, ошол жакта 2 жыл окудум. Кийин окуун бүткөндөн кийин эле ошол кесибимди улантыш максатында чоң окуу жайга, ошо университетке тапшырып, политех КТУ деп коет, ошо политехке тапшырып, ошол жака кирип экономист кесибини бүттүм. Ошол анан Мургап боюнча айтсам, балалык кезибиз ошол жакта өткөн. Ата-бабабыз, 7 атам десем болот, бүт ошол жактан, ошол жакта жүргөн, ошол жакта өскөнбүз, мектепти ошол жактан бүткөнбүз. Эми кийинки бияка келсең эле ойлойт экен, Тажикстандан кел десе кандай экен, дал жакта же тажик бекен, же Тажикстанда мектеп кандай тилде сүйлөйт экен деген кызыгуулар болот. Мургаптын калкын саны 16 000 калктын саны. Анын 70% эле кыргыздар түзөт. 30% памирлик тажиктер түзөт. Анан биздин мектебибиз бар эле кыргыз тилинде. 14 мектеп бар. 14 мектептин бир эле мектеп тажик мектеп, 13-ü баары кыргыз мектеп. Биз ошо кыргыз мектепте эле кыргыздын программасы менен эле ошентип окуп бүткөнбүз. Кыргызстан жарандыгын алганда мен ошол 2-чи курста окуп атканда эле, ошо 2006 жылы эле мен өзүмө чечим чыгардым да. Мен Кыргызстан жарандыгын алайын да, калайын ошол жакта эле. Себеп дегенде бир үй бүлөдөн бирөө калыш керек болуп, ошондой. Мен деле бир чоң шаарда жүрөйүн, балким мен дагы бир жардамым бирөөгө, туугандарым агы же бир кимге бир жердештериме тийип калар деген максатта ошондой чечим чыгарып, анан атама айттым, мен кыргыз жаран алайын. Ошо кандай дейсиз, ошентип эми ойлоп атам десем, макул өзүң чечсең, ошо ала берген, мейли. Кыргыз мамлекети болуп аткандан кийин Кыргызстанда эле жашап көрчү депчи. Биринчи келгенибизде кандай тоскоолдуктар болду? Тоскоолдуктун бири эле тилде болду. Тилибиз бизде диалектика бар эле. Мургаптын өзүнүн, эми ар жердин өзүнүн диалектикасы бар да. Анан бир башка жерге келгенден кийин анын тилде сүйлөп, алардын диалектикасында сүйлөп кетиш кыйын болот да. Ошол себептен кээде ушундай каяктыксың, каяктан келдиң, кимсиң деген суроолор көп берип калчу да.
бирок биздин тилибиз көбүнчө Баткенге жакыныраак болгондуктан баткендиксиңерби деп ошентип бизге кайрылуу жасалып атты да чүйгө келгендечи. Анан экинчисинен ошол орус тили боюнча биз деле окуганбыз, бирок эми айылдын деңгээли эми түшүнүктүү эле да. Анан окуганыбызда ошол кыйынчылыктар, окуу процесси де көбүрөөк кыйынчылык болгон да. Кээде түшүнбөй каласың, кээде мисалы тапшырманы айтып бериш, мисалы ошол көп тоскоолдук болду да. Тоскоолдук дебейм, ошого адаптация алыш өтө кыйын болду. Бирок биринчи келгенден кийин бул билим деген кандай дейт, көз менен аласың, анан адаптациянын негизи де батыраак аласың да. Анан бизге ошол бат болду да, баарына кабыл алышыбыз ушунчалык бат болду. Ошо орус тилинин дагы диалектикасын дагы, бирок эми бат деп айта албайм, 2-3 жыл кетип калды да. Анын баарыны изилдеп, ошонун негизи кимге кандай сүйлөш керек экен, менталитет деген бар. Биздин өзүнүн жөнөкөй мургаптын менталитети биякта болбой калат. Чүйлүктөрдүн менталитети өзүнүкү башкача. Тажиксыңбы деген суроолор көп болот эле. Тажиксыңбы дейт. Анан мен тажикке окшоп атамбы деп жооп бересиң да. Эми тажикстандык болсоң тажиксың да дейт. Анан ошол жакта кыргыз деген бар, кыргыздар жашайт десең көбү билишпейт мисалы ал жөнүндөчү. Анан Кыргызстан өзүнүн 7 областын билет, башка жактагы кыргыздар боюнча көбүнүн маалыматы жок да. Тажикстанда болобу, Өзбекстанда, Кытайда болгон кыргыздар боюнча көбүнүн маалыматы жок. Ал бир 10% эле кыргыздын ушундай болуп калбаса, көпчүлүк жаштар негизиден аны ойлобойт. Анан дос табып, ошол жактан Кыргызстандан өзү окугандан кийин группалаштар менен, бирок эч ким мени андай бөлүп сөйлөп сен мындайсың деген деле болгон жок. Мага андай тоскоолдуктар жаралган жок да, баары эле түшүнүү менен кабыл алышты. Кийин университетке бирок көп эле бар мындай суроолорду ошондой бере берет да. Тажикстан каяк, тажиксиңби деген суроолорчу. Анан билбегенден кээде мен ошондон тажап кетет элемчи. Тажап кетип койчу, мен ушу Кыргызстан эле бир жерин айтып коеюн, ошондо мага суроо болбой калат. Көпчүлүк негизиден Бишкекке келгенде, Кара Балтадан келгенде, мен Кара Балтадамын деп коет элем. Болду, всё. Эч ким суроо узатпайт, болду. Анан Тажикстанмын десең суроолор көбөйө баштайт. Анан сага мамилеси өзгөрө баштайт. Андан көрү мен Кара Балтадамын деп койсом, мен суроо дагы узата алышпайт. Кээде ошол кезде Кара Балта дегенде мындай жакшы эле бир авторитеттүү угулат экен да, ошол Кара Балтадан дегендечи. Кээде ушундай кыска, көп эмес, мындай бир жолугуп калган бир адамдар мененчи, мисалы постоянный мамиле жасаган эмес. Кээде ушундай жерлердечи, базарда болобу, магазинде болобу, ушундай эле суроолорго кыска жооп берип койчумун.